11 каналында соңғы жаңылыктар менен кесиптештерим жана мен Найзик Атамбекова тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Маанилүү жаңылыктардан кыскача анабыз. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын мэри Сатыбек Шамудиновго мамлекетке 1 миллиондон ашуун сом чыгаша келтиргени үчүн кылмыш иши козголду. Кыргызстанда жыл башынан тарта жол жүрүүчүлөрдүн мектеп окуучуларынын өлүмүнө алып келген жол кырсыктары туурасында маек. Жана Тегерандагы 1979 жылы барымтага алынган америкалык дипломаттар жана элчиликтин кызматкерлери 36 жылдан кийин компенсацияга жетишкени. Мына ушулар туурасында көрө аласыздар. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын мэри Сатыбек Шамудиновго кылмыш иши козголду. Маалымат боюнча, мэрия трансформаторлорду сатып алууга 1,2 миллион сомго тендер өткөргөн. Шаар башчыга кошумча тендер өткөрүп, аны өзү негиздеген жоопкерчилиги чектелген компания утуп алганын жарыялаган. Шамудиновго кызмат абалынан кыянат пайдаланган, мамлекет кызыкчылыгына шайкеш келбеген келишим сатып алууларды ишке ашырган, мыйзамсыз байган деген беренелер менен айыптар тагылды. Кече президент Алмазбек Атамбаев Ала Арча мамлекеттик резиденциясындагы маалымат жыйынында кумарканаларды мыйзамдаштыруу үчүн оолу атайын аймак даярдап, кыргызстандыктарга кирбей тургандай шартта гана ачса болорун айтып кетти. Буга чейин экономика министрлиги казинолорду иштетүүгө кайрадан уруксат берүүнү жана бул мыйзам долбоорду коомчулук талкууга чыгарган эле. Ал мыйзам өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Кыргызстанда жыл башынан тарта жол жүрүүчүлөрдүн мектеп окуучуларынын өлүмүнө алып келген жол кырсыктарынын катталуусу. Алсак, бир жыл ичинде Бишкекте 4562 жол эрежелерин бузуулар эмне себептен токтобойт? Жол белгилери такталбагандыктанбы же айдоочуларды тартипке келтире турган мыйзамдардын күчү алсыз болуп атабы? Ушулар туурасында Гүлүм Эркинбек кызы маек куруп келди. 2015 жылы ушул айга 123 жол эрежеси жол кырсыгы катталып, анын ичинен 3 адам каза тапты да быйылкыга 2015-ке. Эгер салыштырмалуу айта кетсек, 2014-кө 178 жаран жаракат алган. Ошонун ичинен 8 каза тапкан да. Ошондо Бишкекте эле статистика боюнча 4562 жол эрежелерин бузуу болгон да. Эрежелерин бузуу катталган. Демек, азыркы кезде киши өлүмүнө алып келген автокырсыктардын көбү эмне себептен болуп жатат азыр? Жогоруда айтып кетпедикпи? Общий бир жылдын ичинде 4562. Ошонун ичинде берде коомдук транспорттарын айдап жүргөн жүргүнчүлөрдүн жол эрежесинин көңүл урбастыгы көбүнчө. Ошондой эле биздин жарандардагы аялдамалардан эмес, аялдамалар эмес жерден токтотуп, ошондой эле жол тыгындарын пайда кылып, кырсыкка учураган мезгилдер болуп атат да биздечи. Ошо менен алын иштеп атабыз казыр. Кээ бир кырсыктар жол белгилери такталбагандыктан болуп жатат деп атышат да. Буга жоопкерчиликти ким алат? Ким жооп бериш керек? Өчүрүп турбайсызбы? Көрсөтүүбүздү улантабыз. Чет элдик жаңылыктардан Сирия тышкы иштер министри Валид Аль-Муллем расмий Дамаск оппозиция менен тынч сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн бирден бир талабы буунун ортомчулугу менен жүздөгөн ислам мамлекетинин согушчандары үй бүлөсү менен Дамасктан чыгып кетүүгө шарт түзүп берүү. Бул туурасында Сириялык адам укуктары боюнча обсерваториясы маалымдайт. Коопсуз өткөл Палестина качкындарынын Ермук лагеринен ачылып, Сирия чегинде жайгашкан Хаджар аль-Асвад шаарына чейин созулат. Бир канча ай аралыгында согушчандар Сириянын түндүгүндө жайгашкан Ракка шаарына жеткирилет. 18 декабрда буу Сирияда кырдаалды саясий жол менен жөнгө салуу боюнча эл аралык планды колдогон резолюция кабыл алган. 2011 жылдын мартында башталган жарандык согуш 2050 миңден ашуун өмүрдү алып, миллиондогон киши өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Сирияда кырдаал боюнча Женевадагы сүйлөшүү жаңы жылдан кийин башталары маалымдалууда. Эгей деңизинин Туркия тарабында 19 качкын чөгүп кетти. Алардын кайыгы Грекиянын Лесбос аралына баратканда толкундун күчү менен оодаралып кеткен. Буга чейин 2 күн мурун Туркия менен Грекиянын ортосундагы Эгей деңизинде 13 мигрант качкын чөгүп кеткен эле. Буунун жана миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматы боюнча быйыл Европага калган миллиондон ашуун мигранттардын көбү деңиз аркылуу келишет. Жалпы саны менен Европага эптеп жетип алууну көздөгөн бозгундардын арасында 3,5 миңден ашуун адам сууга чөгүп кеткен.
Сауд Арабиянын Жизан шаарындагы ооруканадан чыккан өрт 30дан ашуун кишинин өмүрүн алды, дагы 100дөн ашуун жаракат алды. Жергиликтүү бийликтери өрт кечээ эртең менен шаардагы башкы оорукананын 1-кабатында жайгашкан төрөт бөлүмүнөн чыкканын айтат. Жарандык коргоо министрлигинин өрт эмнеден чыкканын иликтөөдө. Эске салсак, буга чейин Чоң Кырсыкта ажылык зыярат учурунда 2411 киши тепсендиде калып калган. Нигериянын Неви шаарында Чикасон Групп компаниясынын карамагындагы газ баллон өндүрүүчү жерде жардыруудан улам 100дөн ашуун киши каза болду. Чикасон Групп кызматкерлеринин айтымында окуя саат эртебеденки 11де болду. Жүк ташуучу унаанын ичиндеги газ толук музатылбай чыгарыла баштагандан улам газ жарылып кетти. Завод толугу менен кыйрап анын тегерегинде жайгашкан үй мекемелерге да жардыруунун кесепети тийди. Калган жабыркагандар ооруканага жеткирилди. Тегеранда 1979 барымтага алынган америкалык дипломаттар жана элчиликтин кызматкерлери 36 жылдан кийин компенсацияга жетишти. Ошол жылдары болуп өткөн Ирандагы инкылаптан кийин 444 күн Тегеранда барымтага калгандар кыйноо жана психологиялык коркутууларга кабылган. Конгресс кабыл алган мыйзамга ылайык барымтада кармалган 53 кишинин ар бирине 4,5 миллиондон берилет. Азыркы кезде 53 кишинин 37си гана калган. Акча Франциянын BNP Paribas банктын Иран, Куба жана Суданга киргизилген санкциянын бузуусунан төлөнгөн $9 миллиард айыппулдан бөлүнөт. 11 каналында жаңылыктарды берүүбүздү улантабыз. Кийинки бөлүктө. Американын түштүгүнөн чыккан торнадо адам өлүмүнө жана бир топ кыйроолорго алып келди. Торнадонун зыяны айрыкча Миссисипи штатына көбүрөөк тийди. Тажикстандын Дүйшөмбү аба майданында жаңы эрежелер киргизилди. Мындан ары узатуучулар жана тосуп алуучулар күтүү залына киргизилбей сыртта күтүп узартылып турат. Кыргызстанда кыргыз тилин өнүктүрүүгө арналган 60 китеп чыкты. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программаны ишке ашыруучу жумушчу топ китептер мамлекеттик колдоо менен басылып чыкканын билдирет. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Тажикстандын Дүйшөмбү аба майданында жаңы эрежелер киргизилди. Мындан ары узатуучулар жана тосуп алуучулар күтүү залына киргизилбейт жана күндүн ысык суугуна карабай сыртта күтүүгө жана узатууга аргасыз. Тажик Эйр аба компаниясынын басма сөз катчысы Мунавар Мулачаев бул эрежелерди жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун коргоо менен байланыштырат. Жаңы тартип жүргүнчүлөр менен узатып тосуп алуучулардын арасында тынчсызданууларды жаратууда. Дүйшөмбү эл аралык аба майданынын өкүлдөрү коопсуздук боюнча жаңы жоболорду бир ай мурун тастыктаган. Өзбекстан менен Ирандын аба майданы жакындап ортосундагы авиарейстин 16га чейин көбөйтүүнү макулдашты деп ИРНА агенттиги маалымдайт. Бул макулдашууга Тегерандын меморандумга эки мамлекет авиакомпанияларынын түз кызматташуусунан улам кол коюлган. Азыр учурда Тегеран Ташкент авиакаттамдары жумасына 2 жолу рейс жүргүзүп турат. Орусия Туркия менен 1997 жылдын 15 декабрында кол коюлган жарандык соода сатык жана кылмыш иштеринде укуктук жактан биргелешип көмөктөшүү боюнча келишимден чыгып жатканын билдирди. Орусиянын укук маалыматы боюнча мындай сунуш Орус тышкы иштер министрлиги жана башкы прокуратуранын тергөө комитети менен макулдашылды. Туркия 24 ноябрда Орус аскер учагын атып түшүргөндөн кийин эки өлкө алакасы кескин начарлаган. Москва бул окуядан кийин Туркияга карата бир кача санкциялар киргизген. АКШ Борбор Азия менен кызматташтыкты кеңейтет. Американын мамлекеттик департаменти 2016 жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү кызматташтыкты өнүктүрүү багытындагы саясат уланарын жарыялады. АКШ мамлекеттик катчысы түштүк жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча жардамчысы Дэниел Розенблюмдун айтуусунда 2016 жылы Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен мамилени өнүктүрүү багытында иштер жүргүзүлөт. Розенблюм Джон Керринин 5 өлкөнүн тышкы иштер министри менен жолугушуусу жемиштүү болгонун айтат. Американын түштүгүнөн чыккан торнадо адам өлүмүнө жана бир топ кыйроолорго алып келди. Торнадонун зыяны айрыкча Миссисипи штатына көбүрөөк тийди. Ал жерде 7 киши каза болуп, көптөгөн жабыркагандар ар кандай жаракаттар алды. Штаттын губернатору чукул абал киргизүүгө аргасыз болду. Индиана, Арканзас штаттарында шамал бактарды түбү менен жууп, электрозымдарга жана мекемелерге зыян алып келди. Метеорологдордун айтымында мындай күчтүү куюндун пайда болгону климаттын күтүүсүз жылуу аба ырайын алмашканына келип чыккан.
Кыргызстанда кыргыз тилин өнүктүрүүгө арналган 60 китеп чыкты. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программаны ишке ашыруучу жумушчу топтун мүчөсү академик Абдылдажан Акматалиев китептер мамлекеттик колдоо менен басылып чыкканын билдирди. Акматалиевдин айтымында 30 миллион сомго тендер жарыяланып, учурда түшүндүрмө сөздүк, орусча-кыргызча сөздүк, кыргыз тилин синоним, амоним, антоним жана башка сөздүктөр, эл адабияты, залкар акындар, окурмандардын китеп текчесинде деген эмгектер жарык көрдү. 2014 жана 2020 жылдары мамлекеттик тилди колдоонун программасы президент тарабынан кабыл алынып, бюджеттен 234 миллион сом каралган. Ушуну менен жаңылыктарыбыз жыйынтыкталат. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Ийгилик.